Достор, мен қашқырдан жыталым. Жақын жерде қашқыр жүреді окшойт. Шайхулла қайтты. Аны жеп қойсончу. Қорықпа жақты. Қорқпа Ақтөбе. Абдукарим Алымқұлов Бүйсәрі Бешеналиев атындағы Қырғыз мамлекеттик Маданият жана Искусство университетинин театр факультетинин курчак адистиги боюнча бүтүрүүчүсү. Анын кыялдары орундалып, окуу жайды ийгиликтүү аяктап жаткан учуру. Буюрса жакшы билим алдык. Биздин эже агайларга чоң рахмат. Ошо бизге билим берип, көп окутту бизди. Эжеке агайларындан нерви кетти бизге. Бизде эки жакты тең алып кеткен, агай дагы, эже дагы эки жакты тең үйрөтүштү бизге. Сахнада кандай жүрүштү, кандай аткарышты, ролго кандай, ошо ролдорго кандай киргенге, ошо бардык нерсени эже агайларыбыз үйрөтүп. Менин кыялым бала кездеги курчак театр, негизи театрларга көп барчу эмесмин өзүм. Өзүм мурун спорт менен машыгып жүрчүм. Спорт жаатында жүрчүм. Анан кийин окууну бүтүп, мен өзүмдүн атам ошо актер болгусу келген. Ошондуктан мага дагы сунуштап, анан атамдын кыялын ашырып атабыз буюрса. Мен да издеп калаттым. Ой, достор, уксаңар, биздин ал жакка барганыбызды эч ким билбей жана көрбөй калат. Күн барканча, кайда барып келебиз? Жүргүлөчү. Абдукарим Алымқұлов, Эркинбек уулу Чолпонбай, Арашан уулу Канай жана Мукамбетова Кайрыл театр факультетинин бүтүрүүчүлөрү. Алар 4 тус деп аталган дипломдук спектакльдерди мугалимдер жана студенттер үчүн тартуулашты. Ошону менен бирге 4 тос, сыр, окуя бардыгы чычкандар сүйүшөт спектакльдердин алдыда тартуулашат. Башында окуу жылында жаңы кабыл алынганда 12 студент болчу. Алардан азыр эме чыгармачылыктын, актерлуктун түйшүгү аябагандай оор. Бизде 4 студент аяктап атат. Бул окуу жайда бизде экинчи бүтүрүүчүсү, тактап айтканда 2021 жылы театр факультетинде курчак адистиги боюнча биринчи бүтүрүүчүлөр бүткөн. Ошол эле курстун жетекчиси Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Асель Турдалиева жана ассистенти маданият мыкты кызматкери Жылдызбек Касенов агай. Быйыл экинчи выпускун бүтүрүп аткан учуру бизде 2 студент Москвага курчак режиссер боюнча стажировкага жөнөп жатышат, Кудайым буйрса. Бир студенти Нарын театрына чакыруу келди. Азыр бардык бүтүрүүчүлөрдүн бардыгы иш менен камсыз болуп аткан учуру. Бечегим, кане, турам. Сен экөөбүз ойнойбуз. Байекеңди уга кой. Балдар жумуктарды жакшы көрүшөт эмеспи? Ал эми алардын кармандардын көбү жаныбарлардан турат. 5 жыл билим алган студенттер ар бир жанрда аткарууда көп эмгек талап кылынат. Келечекте буюрса курчак адистигине ээ болгондор өз алдынча же болбосо мамлекеттик курчак театрында иштей алышат дейт Асель Турдалиева. Негизгиси биздин ушул университетибизде ачылганына, курчак адистиги ачылганына 10 жыл болот быйыл. Болуп атат, 10 жыл болду. 2016 ачылган. Бир курс бүтүрдүм, 8 баланы. 8 баланын 5-өсү азыр ушу курчак театрында 5 жылдан бери эмгектенишет. Анан 3-өө болсо ошо өзлөрүнө жеке театр ачып кетип калышты да. Бирөөсү ошто болсо керек. Анан мына азыркы экинчи выпуск болуп атат. 12 бала алынган, 12 баладан тандалып отуруп бүгүнкү күндө 4-өө бүтүп атат. 4-өө бүтүп атат. Анан быйыл ушу 4 спектакль койдук. Быйыл эле эмес, ушу башынан 3-чү курстан баштап коюп баштайбыз да, биз 2-чи курста эле баштаганбыз, жетишпей калабыз деп. 3 спектакльди мен өзүм койдум. Бир спектакльде болсо балдардын өзүнүн самостоятельная работа деп коет, СРС деп коет. Ошентип өзлөрү окуя деген спектакльди коюшту. Ал Кудайым буйрса мына эртең көрсөтөбүз. Бүгүн болсо 2 спектакльди көрсөтөбүз. Биз деген негизгиси бир эле тилде эмес, 2 тилде иштешибиз керек. Бир спектакльди чыгара турган болсоң, 2 тилде чыгарасың, орусча, кыргызча. Кайсы болойт атасың? Ошол тоого барып, бир кечке салып ойноп келеличи. Айнула, мен энекемен суранышым керек. Десе, бара албайм. Мен да суранышым керек. Жибер десе, мен да бара албайм.
koca oyundan soruşum керек. Meni de izlep kalat da. Ой, достор, уксаңар, биздин ал жакка барганыбызды эч ким билбей жана көрбөй калат. Театр актері турмушта болуп жаткан көрүнүштү өзүндөй болуп көрсөтүп келет. Ал эми жан жаныбарларда окшоштур, албетте оор. Мына ушул кесипти аркылап келечекте театр актері болом деген жаштарга ийгиликтерди каалайбыз. 5 жыл ичинде Кудайга шүгүр, эжекебиз менен агайыбыз жакшы билимди берди, билим алдык, көп нерсени үйрөндүк. Окуудан тышкары жашоого да үйрөндүк. Көп нерсе үйрөндүк десем болот. Мурдакыга салыштырмалуу мисалы үн коштоо жагын үйрөндүк десем болот. Анан курчак менен иштегенде ар бир курчактын алган курчагынын мүнөзү кандай мисалы жаныбар жөнүндө болсо кандай жаныбар, анын мүнөзү кандай болот, кандай кыймыл аракеттери болот. Ошолорду изилдөө мисалы мен үчүн кызыктуу. Ошон үчүн алган ролдорум өзүмө жагат, ойногон персонаждарым, каармандарым өзүмө жагат. Биринчиден Курчак театрын тандаган себеби кичине кезимден бери эле кызыкчумун. Өзүм кичинекей кезимде топчудан, чийлерден курчак жасап ойночумун. Анан бул жакка келгенден кийин кукольный театр бар деген уккандан кийин тандоом ушул жакта болду. Башында бир аз кызыкпай жүрдүм. Анан Асель эжемдин жардамы менен ошол курчакты түшүнүп, аны менен иштөөнү үйрөндүк. Жалпы эле ошол курчак менен кандай иштеш керектигин үйрөнө алдык. 5 жылда жетишерлик билим алдым деп ойлойм. Бирок бул дагы аздык кылат. Дагы алда да максаттар бар. Буюрса дагы окуп үйрөнүп 5 жыл бою ошол Асель эжебиздин, Жылдызбек агабыздын жардамы менен ушул деңгээлге жетип, буюрса мына уядан учкан турабыз. Биринчи курска келгенде кандай элек, 5-чи курска келген, 5-чи курска жеткенде кандай болдук, аны барып Кудай буюрса жыйынтыгын эми берет деген ойдомун. Буга чейин эле результаттарды көрсөтпөсөк дагы жакындатып, Кудай буюрса мугалимдерибиз, эже агайлар абдан жакшы билим берди. Любой мугалим, любой агай туура так багыт берет деп мен ойлойм. Эң негизгиси ар бир студенттин, ар бир ошол сферага келген адамдын өзүн алып кетүүсүнөн болот го деп ишеничтемин. Ошол тоого барып, бир кечке салып ойноп келеличи. Сайнулла, мен энекемен суранышым керек. Жибербесе бара албайм. Мен да суранышым керек. Жибербесе мен да бара албайм. Ооба! Мен да кожо oyundan soruşum керек. Meni de izlep kalat da. Ой, достор, уксаңар, биздин ал жакка барганыбызды